Siz бирөөгө жардам берип жатып, бул акча түз эле муктаж адамга жетет деп ойлойсуз. Так, күнүнө 5 миңден тапсаңыз, бир айда 150 миң. Эме канча каражат керек буга? Канча сом керек? 2 миң, 3 миң. Долларбы же сомгобу? Доллар. Бул окуяга блогерлер дагы, популярдуу пабликтер дагы активдүү жардам берип келген. Эми ошол эле Азиза Буранова кармалды деген маалымат чыкты. Ошол жактанбы? Эме өзүңүз каяктансыз, гражданин кайсыл жак? Өзбекстан, кайсыл жеринен? Канча каражат, канча? 3 миң долларбы? 3 миң долларга берсе болот экен, 3 миң доллар чогулбай атабы? Муктаж болгон адам, чынымен муктаж болгон адам калып калбай атат. Садака фитрин ошо мечитке жардам деген урнага салып коюшат экен. О кишиге болду, ошон үчүн анын оразасы өтпөй калды. Акча чогултушат, анан акча чогултуп иштеп туруп, буларды миллионер деп койсок болот. Кайра Өзбекстанга кетип калышат. Саламатсыздарбы? Сиз бирөөгө жардам берип жатып, бул акча түз эле муктаж адамга жетет деп ойлойсуз. Садака бересиз, ниетиңиз таза болот, бирок ошол каражат чындап эле дарегине жетеби? Же ортодо башка жолго бурулуп кетиши мүмкүнбү? Ал эми акча чогулуп жаткан адам чындап эле муктажбы? Биз ушул суроолорго жооп издеп көрдүк. Бүгүнкү чыгарылышыбыз кайрымдуулук тууралуу иликтөөнүн экинчи бөлүгү. Эгерде сиз биринчи бөлүктү көрө элек болсоңуз, видеонун астына шилтеме калтырып коебуз. Бул чыгарылышта дагы бир маанилүү суроого токтолобуз. Садака деген эмне? Садака фитир менен зекеттин айырмасы кандай? Кандай учурда берилген кайрымдуулук туура деп эсептелет жана аны кимдер алууга укуктуу? Кайрымдуулук ишенимге таянат, ал эми ишеним маалымат жана жоопкерчилик менен бекемделет. Биз менен бирге болуңуздар, урматтуу көрүүчүлөр. Айта кетчү нерсе, бизге катталганды унутпаңыздар. Сиздердин катталганыңыздар бизге чоң дем күч. Кыргыз эли боорукер эл, өзү кыйналып турса дагы башка бирөөнүн кайгысын бөлүшкөнгө даяр турат. Бүгүн көптөр Палестинадагы мусулман бир туугандарга жардам жөнөп жатат. Бул жакшы нерсе. Бирок бир суроо бар. Которулган акча чындап эле муктаж адамдарга жетип жатабы? Тилекке каршы чоң трагедия болгон жерде жардам чогултууну өз кызыкчылыгына колдонгон учурлар дүйнөнүн ар кайсы жеринде кездешет. Социалдык тармактарда ар бир эсеп, ар бир карта, ар бир жарыя ишенимдүү боло бербейт. Жардам бербегиле деген сөз эмес, тескерисинче жардам бериңиздер, бирок кимге берип жатканыңыздарды текшериңиздер. Анткени кайрымдуулук ишеним менен башталат, ал эми ишеним текшерүү менен сакталат. 2,5 жыл бою дагы бир операция, дагы бир реабилитация, дагы бир акыркы жардам деген жарыялар. Башында 33 миң доллар операцияга, кийин 40 миң доллар реабилитацияга, андан соң себептер өзгөргөн сайын эсеп дагы өсүп отуруп, ар кандай булактар болжол менен 100 миң доллардын тегерегиндеги суммалар тууралуу жазышкан. Бул окуяга блогерлер дагы, популярдуу пабликтер дагы активдүү жардам берип келген. Эми ошол эле Азиза Буранова кармалды деген маалымат чыкты. Милиция менен прокуратуранын маалыматына ылайык, ал эл аралык издөөдө болуп жатканда Кыргызстанда кармалгандыгын айтышты. Бирок азырынча расмий себеп толук жарыялана элек. Жөн эле салыштырып көрөлү. 100 миң доллар деген азыркы курс менен, болжол менен бир 8-9 миллион сомдун айланасы. Айылда же жөнөкөй үй бүлөдө айына 30-40 миң сом тапкан адам үчүн бул ондогон жылдык эмгек. Кээ бирлөр үчүн өмүр бою топтой албаган акча болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде эң чоң суроо суммада эмес, отчет, натыйжада же болбосо ишеним кайда деген бир суроо жаралат. Жакында көчөдө кайрымдуулук үчүн акча чогулуп жүргөн жарандардын биринин жарыясын көрүп калдык. Анда Индияда боор алмаштыруу үчүн операциясына 80 доллар керектелери жазылыптыр. Биз ачык маалыматтарды карап көрдүк. Айрым маалыматтар боюнча Индияда белгилүү клиникаларда мындай операциянын баасы болжол менен 21 миң доллардын тегерегинде. Туркияда болжол менен 52 миң доллар, ал эми Бириккен Араб Эмираттарында 70 миң долларга чейин айланат. Дүйнөлүк медицинада мындай операциялар негизинен бирдей протоколдор менен жасалат, айырмасы болгону жайгашкан жеринде. Ошондуктан суроо жаралат. Көрсөтүлгөн 80 миң доллар кайдан эсептелген? Клиниканын расмий сметасы барбы? Бул суммада эмнелерди камтыйт? Жардам берүүгө каршы эмеспиз, бирок кайрымдуулукка эң маанилүү нерсе акча эмес, бул ишеним. Сакал, ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Сизди 1 мүнөткө тияка алып чыгалы. Тияка, оңго. Жакшысызбы ата? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы жүрөсүзбү? Менин аты жөнүм Мунарбек. Мына, пресса кезден журналистмин. Ден соолук жакшыбы? Эмне болуп атат ата? Бул сизби? Апух. Канча акча керек экен буга?
150 ming so'm bu. Yo'q, qancha? So'm. So'm bu. 150 ming cho'g'ilmay tav dag'i bilan. Bor. 100 ming. Ya 50 ming kerak. Yana 50 ming. Siz qayerdan keldingiz? Boshdan. Oshdan qayerdansiz? Zapadidan. Западныйдан. Bunu adamlar süzüp ketayın degen жоқ bu? Yo'q. Bir yil kema suzgan. Süzgen жоқ bu? Qancha oldu chiqadi? Bilchami? Ha. Ertalab chiqaman. Qachon? Ertalab. Ertaroq? Ertalab. Yo'q, общий qancha kun bo'ldi degan? Ha. Bir oy oldu? Bir yil bo'ldi. Qancha? Bir yil. 1 yıl bu. Ata 1 yıl bo'lsa 1 yılda 150 ming cho'g'ilmadi u. Topman. Chiqmadi u. 2 ming 3 ming sheyman. Kesaman. 2 ming 3 ming. Kesaman. Ha, kechga. Nega? Ha. Keyin bir yerda militsiya ishlatmaydi. Militsiyalar bu. Siz jarandingiz qaysi? Gражданин qaysi? O'zbekiston. O'zbekistansizmi? O'zbekiston qayerdansiz? Farg'ona. Farg'ona. Farg'onaga men borg'am. Farg'ona Dalinada. Farg'ona Andijon Namangan. Uchasi bitta joyda Dalina. Kurgum tog' bir tomoni ochiq. Toshkentga boriladi. Hozir yo'l qildik Toshkentga. Va. Yaxshi chosa qildi. Yo'lni zarur qo'ydi. Qarang, tojiklar dinda bo'lsa qo'ymayapti. Poyezd. Ular sheri bor. Toshkentga. Bir kunda qancha tushdi ata? Har xil. Sizga aytdim. 3 ming, 5 minggacha. 3 mingdan 5 minggacha, yana. Sizni birov sizib ketsa, ol kishi jo'nalib qamalib ketadi-da. Bilaman. O'shaga Men bu sizga hali. sizgan jo'q bu? Sizib ketmasin deganlar o'y. Anan Kamazda o'tadi, Kamaz. Kamaz? Kamazda o'tadi? Shavanda o'tadi. Любой mashinada o'tdi-da, bir tankadan boshqasi. O'shaga qarangiz, O'zbekiston jarani bo'lsangiz, qiyin bo'ladi. Ha, yaqin ketamiz. Ketasizlarmi? Qachon? Mayda. Shu oyning oxirida. Ish bilan. Tak, gününe 5 milyon topsanız, bir ayda 150 ming, 1 yıldan beri işlegen bolsanız, göbeytöz 1 milyondan aşıp da koşup. Milyondan qanchasi sizga kaldı, qanchasi onalarga ketdi? Не знаю. Не знаете? 30%, 40%. Договор был такой. Man Şeyman Aha. bu aparsa kızlardı. Şu. Сколько? Dogovor shundaylar. Bo'ldi, ata sizning atingiz kim? Kim? Abdulbanov. Abdumanapkanda adam. Bo'ptur, ishingizga egilib bo'lsin da, o'g'irlangiz. Yaxshi olib ketingiz. Bo'ptur, ma'qul. Hurmatli do'stlar, shunday. Gününe 3 ming 5 ming tamam deydi. 1 yıldan beri ishda o'tibdir. 150 ming ayına tava turgan bolsa, эми 1 жылда миллиондан ақша иштеген. Бул жерде көрүнүп турат, 150 миң сомду бат эле таап коет да бул жакта, анан артында бир башка жаранда тургандыгы, алардагы процент алат негизинде чынында. Мына ачык айкын ушундай да, бул жерде турган кишилер өзүнүн орусун колдонуп, мындай акча табышат. Анан буларга мамлекеттен келе чара көрүш керек, анткени ушинтип адамдар колдонуп башка бирөөлөр акча тапкандыгы жана ушинтип орунду колдонгондугу бизди өкүндүрбөй койбойт. Эми садака берген ар бир адам ниети түз Кудайга ишенебиз деп беришет, бирок ошол акча дагы туура адамдарга жетсе дагы жакшыраак болот. Ушуну да түшүнүшүбүз керек. Мен аты-жөнүм Мунарбек Имаров. Саламатсызбы? Кайсы эмне үчүн акча чогултуп атасыздар? Бул ким сурап атат? Бул сизби? Кичинекей эмне болду? Инвалид? Несі? Аяғысынан? Лечение ақша керек. Эме, қанша қаражат керек бұл? Қанша сом керек? Көп ақша керек. Ну, примерно қанша? 2-3 мың. Доллар бұл, же сомға бұл? Доллар. 2-3 мың ақша. Күнінде қанша түші отау? Мұнда ел жардан бері отау? 1000 сом. Күнінде? 500 миң сом еле табасыздар күнінде? Мо QR код кимдики?
Керкот, ағам. Ағаңыздығы. Инеңіз, братчикаңыз. Бұл өткенде ушул эле кыз менен тиги мечитте башка эже да жүрдү эле да? Жоқ, бұл қыз бір жерде емес. Бир жерде эмеспи? Bir жерде емес, Ошта. Оштобу? Оштун каягында? Ошта, Ош базар бар. Ош базар? Ошолдуктанбы? Неме, өзүңүз каяктансыз, гражданин, кайсыл жак? Өзбекстан, кайсыл жеринен? Неден? Самарканд. Канча болду иштегенсиздер биякта? Қазір кіне? Бир күн болду. Жок, буга чейин до этого сколько вы уже работаете? Месяц или 2 месяца, 3 месяца? 3 күн болды біз елге келгенбіз. 3 күн. Кыргызстанга келгенсизби өзү? Жакшы. Onu наркы Сетфордогу аксакал бар го? Тааныйсызбы? Тааныйсызбы? Ал дагы Өзбекстандан келген, чогуу келди. Сиздер менен чогуу келдиби? Ал ажан экен. Инвалид. Ал же башкабы ал? Өзүнчөбү? Просто QR-коддор окшош экен да? Аныкы сиздики Енді ісім бары оқшаш керек. ысымдар окшош келип калышы мүмкүн. Жакшы. Команда менен келдиңиздерби Өзбекстандан? Жардамга? Өзүңүзбү? Түшүнүктүү. Эме тиги киши айтат, аксакал. Милициялар келип бизге эме кылып атат дейт. Топтоо кылат деп мишайт этип атат. Сиздерге келип атат милициялар? Келеді. Не дейт? Жүрме дейді, не дейді? Жүрме дейді. Олардың hem вазифасы да. Иши да, макул. Бул кыздын документтери барбы жокпу мунун? Мисалы ооруп атат деген. Бар документ. Каякта? Жаныңызда барбы? Үйдөбү? Жаныңызда эмеспи? Үйдөбү? Бар, доктор кагазлары бары бар. Доктор кагаздар баардыгы бар. Жакшы. Общий канча сумма керек? Бул же операция болуш керекпи же? Операция болуш керек. Бутунан. Канча каражат? Канча? 3000 деген. 3000 долларбы? 3000 долларга операция болот экен, а? 3000 доллар чогулбай атабы? Алла разы болсын сізден. Жардам бермесеңиз мына адамдардан жардам сурап жұртынан көңілден шығарып береді. Көңүлдөн чыгарып берет. Түшүнүктүү. Просто 3000 доллар аз эле сумма да. Буну 2 күндө эле чогултуп коесуз берденчи. Бunda айлап, күнлер вақт кетеді йыгышка. Йыгышка чогултуш үчүн, түшүнүктүү. Рахмат эже. Сизге кетип болсун. Рахмат. Урматтуу мекендештер, жанагы аксакалдагы QR-код эле ушул. Көрдүңүздөр, бүт эле Өзбекстанда. Мен силерге мындай бир кызыктуу маалымат айтайын. Өзбекстандан ушундай ишчилер буну иш катары көрүп алышкан да. Бул жака келишет. Атайын акча чогултушат. Анан акча чогултуп иштеп туруп, буларды миллионер деп койсок болот. Кайра Өзбекстанга кетип калышат экен. Көпчүлүгү ушундай. Анан эми ушундайларды карап туруп деле биздин кыргыз элибиз кайра акча салып аткандарын көрүп атабыз. Эми дагы бир жолу айтайын, акча бериш жакшы, садака кылыш. Бирок ушул нерсени да чынында муктаж адамдарга берсек дагы жакшыраак болот. Эми биздин максат бир аз коомчулукка үлгү болуп, элдин көзүн бир аз ачыш керек. Жақсы, не салчашы? Аман есен. Бұл ақша отырып атпайсыз ба? Қарадыңыз ба? Қандай документтер бар, не бар мындай? Көзі көріп. Қараған жоқпын, ошо. Беркесі мындай жүрсеңіз, мындай бір қарап көріңіз. Мысалы отырып атқанда сізге көрініп отыр да ол не документ? Сұраңыз өзіңізден қанша ақша керек екен? Жоқ, байкем, енді ниет. Жоқ, ниеттіз, бірақ мындай да. Тура Камера тартылды. Ооба, тура эмени тура жеткириш керек. Эмкиде текшерип салыңыз, адашпаңыз, макулбу? Мен алдым. А если вот в эти вот стоят же вот, ими сложить? Нормально? Нормально болот. Көрүнүп турбайбы, баласы ооруп атат. Бул жакта бир Бирок могул под вопросом болот абы? Бул под вопрос. Канча акча керектигиндер өздөрү билбейт экен. Негизи мен өзүм выпуск көрдүм да сиздикичи, атайын көрдүм да. Ошол өтө сонун жакты да мага. Почему? Потому что мы раньше тоже вот так вот вложили всем подряд. Конечно, азыр булар мындай зарплатада иштешет и чогулткан акчага эме. Салам алейкум. Кандайсыз ака, жакшысызбы? Бул тиги карап көрдүңүзбү, эмне документ керек? Мындай бир көз салып койсоңуз, биринчи акча котородон бурда бул кызга канча акча керек сурасаңыз өзүнөн. Ошого адашпаңыз, хорошо? Лучше вот, бuyakta отурат, тиякта отурат. Документи бар, хорошо?
Так, вот, ошондой. Караңыз, азыр эми полный келип атпайбы, получается? Ооба, мына байке, мына мисал болбойт. Ассаламу алейкум. Которо элексиз акча? Жок отуруп элекмин. Караңыз, канча акча керек? Документи барбы, жок? Тарта албайсызбы биринчи? Акча которуп атам мурда. Азыр машинеңдер көп да. Казыр башка Сиз, башка кылайбын. мына бул жакта турат. Тет жакта турат. Жеби? Эркек эмеспи? Жок, чачын эплей алмайды го. Чачын эплей алмайды. Биринчи группада. Канча акча керек буга? Эмне кылыш керек экен? Жок, дары-дарманга акча керек. Дары-дармагына акча керек да. Болду. Акыркы учурда ушул кайрымдуулуктагы шылуундар иштеген ушул факттар катталганбы силерде? Тилекке каршы албетте андай факттар жок эмес, катталууда. Ар бир катталган факты териштирип, тергөө амалдары жүрүп аягына чейин жеткизип атабыз. Мисалы, көпчүлүк элде мындай да, көчөдөн карап чек санагандар көп. Мисалы, ар кайсы мамлекеттен келген шылымдар бар экен, кайрымдуулук сурап, акча чогулуп жүргөндөр. Анан ошол биздин жарандар бул жака келип туруп, эгерде ошол кишилердин үстүнөн арыз жаза турган болсо, силер канчалык деңгээлде кабар бересиздер? Албетте ар кайсы канча арыз менен кайрылбасын бизде каралат. Деңгээли эми биз тергөөчүлөр деңгээли болушунча мыйзам чегинде чара көрүлөт, каралат, каралбай койбойт деп айта албайм, андан алысмын. Демек, бардык жаран арыз жазса карап бересиздер. Мисалы, мен бүгүн жазып кетейин деп атам. Бизде ушул Өзбекстандан келген жарандар бар экен, бирок элди алдап кыскасы акча чогултуп атат. Ошолор албетте сиз Кыргыз Республикасынын жараны катары келип арыз менен кайрылсаңыз, ал катталат, алынат, тергөө амалдары жүргүзүлөт, текшерилет. Эгерде иштин жагдайында айыпкерлер аныкталса, жоопко тартылып, сотко жиберилет. Эми силер баягы шылымдар менен иштеген киши катары, кызматкер катары бул жакта ар кандай иштер болот да. Анан акыркы учурда эмне себептен ушул кайрымдуулукту колдонуп адамдар акча топтоп башташты, шылымдар? Акча топтогондун эң негизги себептеринин бири бул биздин эле өзүбүздүн жарандар. Мындай айтканда, ошого неме кайра ушагынан улап кетсеңиз болот. Болот, өзүбүздүн эле жарандар ошого себепкер болот да. Эмнеге? Анткени жарандар эчтекени териштирбей эле сураган адамга акча оюнда жакшылык кылып атам дейт, албетте. Анан акчасын бере берет. Ага мүмкүн бир адамга ал акча кичинекей акча, но ал акча чогулуп келгенде чоң маанилүү сумма чыгат да. Анан ошол жарандарга айта кетчү нерсе бар эле, текшербестен билбеген булактардан чогултуп аткан уюмдардан акча берген сайын ушул шылымдар көбөйө берет да. Андай кылбаш керек да. Түшүнүктүү. Урматтуу көрүүчүлөр, эми мен айта кетчү ушул жерден дагы текшериш керек деп биздин кызматкерлер айтып кетти. Биздин дагы бир сунушубуз, башында айтып кеттик, мамлекеттен келди бул нерселерге көзөмөлдөнүп, же мамлекет тарабынан сайт ачылып, ошолорго ургандар катталып, ошол катталгандар гана көчөдө акча чогултулат, өзүнчө бир кагаздар болсо жакшы болот эле. Анткени адамдар ошол сайттан кирип эле каалаган ооруган адамдар которо турган кылып бир мындай сунушубузду киргизип атабыз, айтайын деген. Сизге чоң рахмат, ишиңизге ийгилик болсун. Кызматыңыздарды эл баалайт. Мекендештер, биз Малика карындашыбыз экөөбүз Улан мырзага келип кеткенбиз буга чейин. Кайрымдуулук ачып, кызына операция муктаж деп акча чогултканбыз. Азыркы учурда биз жакшы жаңылык угуп, акча чогулгандыгы тууралуу, токтогондугу тууралуу айтып берди. Улан мырзага атайын биз сүйүнчүлөп, ушул сиздерге да бир аз сабак болсун деп Улан мырза менен маектешкен келип, биз менен бирге болуңуздар. Улан мырза, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Бул жака ашылат экен. Кандайсыз? Жакшысызбы? Эсиңиз жакшыбы? Аман эсен. Куттуктайбыз. Рахмат. Жабылдыбы бул? Бүт жабылды. Азаматсыз. Иштер жакшы? Кудай шүгүр. Эсен аман. Шүгүр. Кызыңыз кандай? Кудай шүгүр. Жакшыбы? Жүрүңүз. Өтүңүздөр. Биз буга чейин дал ушул жерде отуруп, маектешип, элдин кайрымдуулук акча сураганбыз. Анан ошол учурда чогулат деп ойлодуңуз беле? Ойлогом, бирок манча бат болот экен билген эмес. Канча убакта чогулду бул жыл менен? Бир 2 ай болуп калды окшойт, Ооба. 2 айдын жүзүндө акча чогулду. Ооба, 2 айда. Эми биздин максат кызды жакшы болуп кетиши, Кудай таалам шифасын берсин. Анан кыз качан дарыланат?
Биз Москва менен бүгүн чалыштык. Биз чала албайбыз. Аларды WhatsApp иштебейт да. СМС WhatsAppка жаздык. Бүгүн эртең жооп айтышат. Өзү көзүндө кел деген да. Азыр келсе деле кете беребиз биз. Анан мисалы биз чыгардык да. Кайрымдуулук кылып, келип атайын. 1 сом алдык алган жокпузбу? Жок. Алган жокпуз. Анан баягы элге үлгү катары. 1 сом андай даже не то что намекта болгон эмес да. Биз эми чын көңүлдөн жардам берсек, жүрөктөн жардам бердик. Анан эң башкы жакшы болуп кетсин, биз кайрымдуулук үстүнөн иштеп жүрөбүз, көрүп атсаңыз керек. Ал жакты Маалыматыңыз бар. Маалымат карап турабыз биз дагы. Негизи сиз көз карашыңыз кандай? Ошондойлор көбөйдү, азайдыбы? Же сизге дагы ошондоочулар катталдыбы балким? Тилекке каршы пайдаланганда көп. Сизде пайдалангысы келгендер болдубу? Болду. Пайдалангандар көп экен. Анан кийин баягы кыргыз элим беришен экен, берилет, билбей эле. Тактабай элечи. Мисалы, мага дагы акча берип атканда, чоң сумма берип атканда, мен өзүм да айтчумун, мен барайынчы силерге. Көргүлөчү. Кызымды алып барайын, документтеримди алып барайын. Мен уткандан бир көргөндө акча. Керектелер болсо сурайт. Всё деп, документтер алып келген. Керектелер болсо сурабайт да. Ошондон ошого таянып, керекти ошо маселениктер колдонот да. Колдонот. И чоң проблема действительно муктаж болуп жүргөндөр ошолорго кандай тоскоолдукта действительно муктаж болгондор, мошенниктер акырын өзүнө ылайык кылып алат, чогултуп алат. Муктаж болгон адам, чыныгы муктаж болгон адам калып кала берет. Акчасы чогулбай. Сизге ушул мисалы акчаңды чогултуп берем, нанча сом берсең дегендер болду? Так. Эми аты жөнүн атабай эле коюңуз мисалы. 5000 сомдон баштап 5000 сом бер мага дегенден баштап 100 000 сомго чейин айтышты. Демек сиз аларга 100 000 сом берсеңиз, алар сизге акчаны чогултуп берет. Жок, алар сбор кыла берет алар. Анан ашыгынан дагы сбор кылат экенбиз. Өзүнчө, Айтпай эле чогулду деле, чогулса деле. Анан ошол суммадан алып калат кыскасы. Жакшы. Эми биз баягы шаар кыдырып жүрүп, карап, кайры сурагандардын арасынан дагы көп экен. Мисалы мен өзүм эксперимент кылып көрдүм. Акчаны өзүм сүрөтүм коюп, өзүм реквизитимди жаздым дагы. Жөн эле бир диагнозду жазып туруп, акча керек деп туруп алсам, 1 сааттын ичинде 5 000 акча чогулттук мисалы да. Анан ошондойлор көп экен. Дени сак, ден соолугу жакшы, бирок ошентип иштешет да. Анан бул мисалы сиз ден соолугу чектелген адам катары өмүрүңүздө ошентип кайры сурап чыгып көрдүңүз беле? Эч качан чыккан эмесмин. Эч качан ой болгон эмес дагы. Барып чыгып иштеп мону акчаны, хотя анча-мынча адамдар айтып аткан, сен чыксаң сага жагышат деп. Сага болот деп. Анан кандай эми өзүм колуман анча-мынча бир нерсе келет. Ошону деле кылып сатса болот. Аспы көппү мал бар. Ошону деле иштетсең болот. А сиз ошондой дени сак адамдарга кандай эмне дейсиз эми ошондой кишилерге? Бул оорубу же кандай мен же азартпы бул акча чогултуу? Прогон кылат адам. Бекер акча. Бекер акча. Зависимость. Как зависимость. Мен оюмда азыр мени көрүп жаман көрөт чыгар, бирок бул жок, эми жаман көргөн менен ачык. Ачык да. Ошондой болот да. Зависимость оору деп ойлойм да. Бекер акчада эчтеке албайсың. Азыр чыгасың эшикке. Чогулуп бир күндө 3-4 миң чогулса да. Жок, 3-4 миңден көп чогулат экен. Жок, мисалычы, бул багалды бүгүнчө соода аз болуп калды. 10 миң десеңиз. Соода аз болуп калды дегенди эле да. Базарга чыгып иштегендер бар. Ошондой эле сатып. Эми сизге келген максат биринчи куттуктайбыз. Рахмат. Кудай таалам кызыңызга өмүрүнө берекесин берсин. Экинчиден ушундай биздин балким берүүнү чындап жөн эле
орунду колдонуп туруп акча тапкандар көрүп аткан чыгар. Ошолорго сиз мындай үлгү катары, дени суу адамдарга да үлгү катары мындай өзүңүз колуңуздан айттыралы деп келдик да. Сизге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Үй бүлөлүк бакыт каалайбыз, оорубаңыздар, бар болуңуздар. Зекет, садака жана садака фитир бир эле нерсе эмес. Садака каалаган убакта, каалаган көлөмдө жардам берүү. Бул акчада, тамакта, кийимде, жакшы иште болушу мүмкүн. Садака фитир Рамазан айы бүткөндө берилүүчү милдеттүү кайрымдуулук. Максаты муктаж адамдар майрам күнү жардамсыз калбасын деген түшүнүк. Ал эми зекет болсо исламдагы милдеттүү ибадаттардын бири. Эгер адамдын белгилүү өлчөмдөгү ашкан байлыгы болуп, ал байлык 1 жыл сакталса, анын 2,5% муктаждыгына берилет. Жөнөкөй эсеп менен айтканда, эгер 100 000 сом зекетке жарактуу болуп саналса, анын 2,5 миң сому зекет катары берилет. Башкача айтканда, байлыктагы тазаланып туруш керек. Ороз айында садака фитир берген болсоңуздар, эми бир аз кызык факт. Кимдир бирөө мечитте QR код аркылуу төлөдү. Кимдир бирөө мечиттин алдындагы котучага салды. Бирок ар бириңиздер бир суроо болушу керек. Бул акча кайсыл жакка кетет жана кимдер бөлүштүрөт, кантип чындап муктаждыгына жетет? Бул суроого биз муфтияттан жооп алдык. Эми орозонун акыркы күнү болуп калды. Ооба. Баардыгы садака фитирди, ошол жакшылык иштерди ушул кылып калайын деп ушул күндөр аябай шашылышат экен да. Ооба. Анан сизге да суроо берейин, эмне себептен орозонун акыркы 10 күнү деп мындай шашып калабыз? Орозонун башында мындай кыймылдасак болбойбу? Биздики алхамдулилла Аллах Таала чексиз мактоолор, пайгамбарыбызга салават жана саламдар болсун. Мактоо жана салаваттан кийин Аллах Таала ар бирибиздин кылган ибадатыбызды өзгөчө ушу Рамазан айында туткан орозду кабыл кылган болсун. Чынында эле туура сурооду бердиңиз. Эми баары неме айтмакчы, болбой эле кайра эле кыргызбызбы, кыргыздыгыбызга салып кетебизби? Мына ошондой да. Башында эле берип койсо, чынында эле өтө жакшы болот. Өтө жакшы болот. Биздики ошондой баягы акырына келип путу күйгөн тооктой пытырган адатыбыз бар да. Бардык эле учурларчы. Кыргызда бир жакшы сөз бар экен. Кыргыз ылай кармаса кыш келди деп биле бер дегенчи. Биздики ошо кыш келгенде ана ылай кармап, эртерээк бүтө калайын кокуй деп калат экенбиз да. Сиз айткандай эртерээк болуп койсо өтө жакшы болмок, бирок бизде адатынча мына ушундай келип туруп акырда келип турган өзүбүзгө отчет берип, бери эле экен, эртерээк берип коеюн деп анан кыймылдайт экенбиз. Бирок кантсе дагы берген жакшы. Түшүнүктүү. Эми жана интернет тармактарда сизди көрүп калдык, ушул садака фитирди мечитке бербегиле. Андан көрө бир муктаждарга бергиле деп бир айткан жериңиз бар экен. Ооба. Көп жерде мындай көп сөз болуп атат да сиз тууралуу. Анан бир кыскача түшүндүрүп койсоңуз. Негизи бул орозо деле бербеш керекпи же мечитке деген сиздин оюңуз кандай болчу негизи? Негизи жок, орозо фитир деген бул мен эле эмес, бул жанагыдай болуп кетти да. Жүрөктөн чыккан сөз жүрөккө жетет дегендей элечи. Болбосо муну канчалаган устаздар айтып келген. Раматылык Чубагажы устазы тым эле сайма-деле айтып келген. YouTube'дан азыр деле караса, онун бир 10дан ашык ошол боюнча эле сабактары бар. Анан ошол мен айткан сөзлө адамлар ушундай да фитна кыла баштады. Жок, урматтуу тууган. Бул баары акыйкатты бир адам айтыш керек да. Мен айткан сөзүм эле элге таркап калды да. Болбосо буга чейин канчалаган устаздар айтып эле келген. Шариятта бар нерсе да. Мен жок нерсени ойдон чыга калып эле, атым чыга калсын деп айткан жокмун да анычы. Шариятта бар нерсе, ал орозо фитир кедейдин акысы. Кедейдин акысы. Мен 13 жыл имам болдум. Ошол жерде бүтүндөй айтат элем. Азырга чейин деле ошол нерсени айтып, ошол имам болуп жүргөн учурумда дагы айткан, бирок ал мынчалык таркаган эмес да. Азыр эми айттым, баягы балким ошол амал кыла турган учур келип калдыбы, кандай болду? Жакшы таркадаган эл биринчи жолу уккандай эле болуп калчу да. Ушундай турбайбы деп элечи. Жок, урматтуу ана, мурда эле айтып койгом, муну мечитке бербегиле. Мечиттин акысы эмес. Бул кедейлердин акысы. Айтып атпайбы, мечиттен топтоп алып туруп анан кийин беребиз депчи. Албетте, урматтуу, ар бир нерсе өзүнүн убагында болгон өтө жакшы да. Биз жакшы жагын эле элге айтышыбыз керек да. Ооба, эч кимди таппай калдың, бере турган адам жок, анан айла жок мечитке келип салса, биз анан ачабыз дагы анан тийиштүү адамдарын таап беребиз. Бүгүнкү күнү өзүбүздүн жакындарыбыздан баштай турган болсок, толтура да кыйналып аткан ошончо. Мына ушул сөзүңүз аркылуу тийиштүү адам кандай издейбиз? Тийиштүү адам дегенде орозо фитир байларга гана берилбейт, динсиз кафырларга берилбейт. Ата-эне балдарга бере албайт, небере чебере кыбыра шыбыра. Балдар ата-энесиге, чоң ата, чоң ата, ата-энеге бере албайт. Калган бардыгына берсеңиз болот да. Бир туугандарыңыз бар, таяжеңиз бар, бөлөңүз бар, Кыргызда эмне көп сурашып келсе бардыгы тууган чыгат.
Туугандарыбыз ошончо көп, ошончо ооруп аткандар бар. Ошону өзүң барып, колуң менен берип, ошонун сүйүнгөнүн көрсөң, дагы жаныңдан кошуп бергиң келет да. Анын кубанганын көрүпчү. Биз ойлоп атабыз да, кыскасы 60 сомдон эсептегенде 10 адам 600 сом болот экен. Бул неге жетмегиле? Айланып кеткен 10 сомго жетпей жүргөн бир туугандарыбыз бар да. Дагы бир устаз, эми бул таң калыштын кереги жок. Элдин катмары ар кандай да. Билбегендер бар, жеткириш керек. Анан мисалы кече бир мечитке барсак, мечиттин астында темир уруна турат. Ошонун ичине акча сала турган. Анан сыртына жазып коюптур жана арпаныкы, мейиздики, курманын акчасы деп мындай бөлүп. Ооба. Эми баягы бир адам келип мындай сурап атат да, бул бир адамдын үлүшү ушунчабы депчи. Бул ошо жалпы бириктирип туруп ар биринин суммасын чыгарып дейт. Ушуну общий төлөйт экенмин деп ошондой төлөгөндөр бар экен. Бир эле курманын акчасын төлөп койсо болобу, мисалы, курманын акчасын баалап туруп. Ооба, ал жерде будайдан, арпадан, курмадан, мейизден, дагы 5 нерседен да өзүчө, 5 нерседен. Ошонун кайсынысы сенин күчүң жетет. Ошондон эле бересиң. Ушуну эске алыш керек. Ооба, ошону эске алыш керек. Анан чынында эле туура суроо бердиңиз, элдин катмары ар кандай да. Ошонун баарын берсе көп болуп кетпейби, деп элечи. Анан келип мунун баардыгын мечитке салса, имамдар ошон үчүн чоң машина минип аткан турбайбы, деп элечи. Мен айтам, мечитке бербе, имамга бербе, имамдыкы эмес ал. Ооба, берсең болот. Ал шарият каршы эмес, эң акыркы алып келип бергин. Мисалы, мен мечитке салса, ал меники эмес да. Ал кедейлердики. Айт күнү чын-чыныга келгенде бизде мына орозонун акырында 10 күндө этикафка отуруш керек да. Бирок эч ким этикафка отурбайт да. Балким ошо яшыкты коруш үчүн атайын эки адам отурат да. Уурдап кетпесин депчи. Атайын эки адам коёбуз, мына яшыкты уурдап кетпесинчи, кел отуруп койчу депчи. Этикафка ибадатка отурбайт, бирок акча коруп ошол жерде отурат да. Анын мага эмне кереги бар? Ошону ар бир адам өзүгө берсе, ар бир адам өз ишин кылып кете берет. Дагы бир нерсе устаз. Азыр айтып коеюн да. Айт күнү, мен айтташым керек. Бирок яшыкты коруп отурасың, ал жактан келгиче күтүп отурасың да. Азыр тиги мечитке бардым, бул мечитке бардым. Ооба, орозо фитир ошол орозону топтогондорго дагы берилет. Эми онун келишин дагы мен күтүшүм керек да. Келет, аны эсептеп 60% калатсаңа, эми ону мен арыз жазгандарга телефон чалып, оны чакырышым керек. Ол башка жака да кетип калган, бирок арыз жазып койгон. Эми онун акчасы менде аманатта турат да. О качан келет, Кудай билет. Бирөөдүн акчасын сактап жүрө бересиң да. Ошон үчүн айтып атам, өзүңдү дагы башканда кыйнабадагын берип койгон, өзүң дагы сүйүнөсүң, ал дагы сүйүнөт. Ооба, таппай калсаң берсең болот, ага эч ким каршы эмес. Дагы бир ушундай учурлар бар экен, садака фитрин ошо мечитке жардам деген урнага салып коюшат экен. Анан ошол кишилерге эмне дейсиз? О кишиге болду, ошон үчүн анын орозосу өтпөй калды. Анын мечитке жардам деген салып койгон болсо, орозосу өтпөй калды. Орозо фитир өтпөй калды. Эгер ошол адам билбеген болсочу, орозо кабыл болбойт. Азыр камерадан өтүп кетсең 7,5 миң сом келет да. Мен бу жерде камера бар экен билбем деп. Мен бу жерде камера бар экен билген жокмун, билсем 40 миң 50 өтмөкмүн деп. Ошондой эле да. Ол билбеген өзүнүн күнөөсү да. Ошон үчүн биз айтып атабыз, ал жерде чынында эле бүгүнкү күнү яшыктар дагы көбөйүп кетти. Атайын кээ бир мечиттер чынында эле боорун оройт да, светиге, суусуна өзү төлөйт. Анан орозо фитилде өзүнчө яшык коюлган, ага печать басылган, мечиттин суусуна, светине деп өзүнчө коюлган. Чынында эле кээ бир адам анда эле окубайт да. Яшык турат экен, салды, кетти, мен кутулдум депчи. Бирок ал кедейге иштетилген жок, орозонун суусуна иштетилди. Баягы биздин келүүбүздүн дагы бир себеби ушул коомчулукта кызык болгон суроолор. Барыбыз мечитке барып намаз окуйбуз, ал жакта турган QR код аркылуу төлөнгөн баягы орозо убагында садака фитир тууралуу, алардын акчасы кандай кетет, кайсы жака кетет деп көпчүлүгү кызыккандар бар экен. Садака фитир кандай топтолот муфтиятка? Биринчи садака фитир боюнча мен айта турган болсом, бул Алымдар кеңешинен бизге тапшырма түшкөн, чечим чыккан. Ар бир мечитте садака фитирди уюштуруу 3 жол менен болот. Биринчиси көпчүлүгү айылдарда бул. Имамга мындай ишенет дагы, имамга ишенип туруп, имамдын дептерине жазышат. Дептерге жазышат. Ошол тизме болуп туруп, бул мынча сом берди, бул мынча сом берди, бул ал накталай топтойт. Ол биринчиси. Экинчиси садака яшик деп туруп, ар бир мечитте яшиктер болот. Ошол яшикке накталай акча түшөт. Анан үчүнчүсү, быйыл биз экинчи жолу экинчи жыл колдондук. Бул
QR коддор менен. Ар бир мечитке фитир садака деген QR код коюлган. Ал Рамазандын 1-күнүнөн баштап иштеп, айт намазы Аллаху акбар деп окулгандан баштап ошол учурда токтойт. Биз 7:30 убакыт бергенбиз да. Ошого чейин которуп калды, которулбаган которулбайт. Бул шариаттын негиздери. Кайсы күнгө чейин дейсиз? Айт намаз окулганга Ошого чейин 30 күн аралыгында. Жыл бою иштебей турат дагы 30 күн иштейт. Анан эми бул бардыгы чогулган акчалардын бөлүштүрүү процессиндагы алымдар кеңеши бизге так аныктап берген. Мисал үчүн 100%, мисал үчүн 100 сом дейин, мындай эле түшүндүрүп берейин. Мисал үчүн бирөө 100 сом салды. 100 сом салса, мечитте ошол жерде жергиликтүү ошол бир мечиттен салды да. Бул жерге 60% калат. Мечитке. Мечит Ошо 60 сом калды. Андан кийин 15% районго калат. Мисал үчүн ар бир мечит жайгашкан район бар. Мисал үчүн Баткендин райондору, Актала, Нарын дегендей, ушул жерде 15% калат. Бул 15 сом деген сөз. Анан облус бар. Облуска 15% калат. 15 сом бул жакка калды. Анан биздин борборлук аппарат Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы деп бизге 10% келет. Бюджетка. Нече айтканда 10 сом бизге келди деген сөз да. Бул жанагы кечирим сурайм. Район, облус деген бул районго 15% калат. Бул ошо району боюнча колунда жокторго берилет. Бул район деген биздин муфтияттын курамында өкүлдөр бар, облустук өкүлдөр бар, райондук хатипият деп хатиптер бар. Ошолордун ошолорго келип түшөт. Бул район боюнча соцфонд менен иштешет, соц сачтап тургандар менен иштешип, ошол жакта муктаждарга, бул облустагы муктаждарга бул бизге келип түшөт. Анан ага кошумча кайсы мечиттин жанында, мечит менен плюс медресеси боло турган болсо, медресе бул жерге эч нерсе тийбей эле 100% ошол жерде калат. Фитир садака. Мисалы үчүн бул мечит болсо, мечиттин жанында медресе турат. Ошондо топтолгон фитир садака 100% ошол жерде калат. Буларда калбайт. Алынбайт экен эч кимсе. Алынбайт 100%. Эми быйылкы жылдын дагы өзгөчөлүгү жанагы дептер менен топтолгон, эми бул наличка болуп атат. Ящик менен топтолгон наличка болуп атат. Берки QR код менен топтолгон бул электрондук, мисалы үчүн секунд па секунд түшө турган программа болду. 100 сом салганда автоматтык түрдө 4кө бөлүнүп түшүп калат да. Районго, облуска, ар бир бөлүнөт. Дароо бөлүнөт. Мен көрүп турдум. Мисалы үчүн бирөө даже тажрыйба жүзүндө дагы көрдүм. Бир мечитке барып туруп 100 сом салдым, келип 10 сомго түшүп калды. Эгер мечиттер ал жакка да медресеси болсо, ал толук бойдон ошол жерде калды. Анан алымдар кеңеши быйыл бизге тапшырма берди. Ошол QR кодго топтолгон акчаны эртерээк таркатпа деп, кадыр түнүнөн баштап, кадыр түнү өткөн 27 Рамазандан баштап топтолуп калган акчалар таркатылып баштады. Ээлеринечи булар. Мечиттер, райондо бүт бардыгындай таркатылып баштады. Биз Рамазандан кийин таркаттык. Таркатып бүтүлдү азыр. Толук таркатылып бүттү. Бар. Анан Азирети муфтийдин буйругу чыкты. Азирети муфтий буйрук чыгарды. Ар бир мечитте, мисалы үчүн, мына мечитте минимум 3 кишиден турган комиссия түзүлсүн деп. Мисалы үчүн дептерди да карайт ошолор, берки ящикти да карайт, плюс QR кодду да ошо. Көзөмөлдө туруш. Минимум ар бир мечитте. Ар бир мечитте минимум 3 кишиден турган комиссия түзүлсүн деген буйрук чыкты. Бул бардык хатиптерге райондорго тапшырма жеткирилди. Эми ошолор ачып туруп, эң биринчи бул мечит өзүнүн айланасындагы муктаждарга берет да. Ошолорго таркатып, канча түштү, бүт бардыгынын отчеттору бүттү. Анан электрондук топтолгон Рамазан бүткөндөн кийин 30 Рамазан биз айт күнү толук таркатылып бүтсүн, наличка болгон бир жуманын ичинде таркатылып бүтсүн деген тапшырма болуп, толук менен таркатылып бүттү булар. Жалпы электрондук капчыкка канча акча түштү? Орозо боюнча. Мен бул жерде азыр цифралар эме болот да, мисалы үчүн 100% бияка кеткени мындай болду. Жок, негизинде жок, жалпы эле. Мен өзүмө келип түшкөнү жалпы 17 миллион 700 миң QR коддон 17 миң 700. Жалпы бул бөлбөгөндө. Жалпы 100% бөлбөгөндө. Жалпы 76 миллион. Накталай 59. Жок, эми накталай кошак жалпы кошулганда 76. Накталай менен QR код кошулганда 76 миллион. Эми бул жерде мондай түшүнүк болбош керек. Бардыгы эле муфтиятка 76 миллион түшүп калды деген нерсе жок да. Өзүңүз билесиз. Ошондо бизге муфтиятка келип түшкөн 7 миллион 442 миң түштү. Ооба, 10%. 10%, ооба. 76 болгондо медресеге калгандар болот.
70% калгандар болот да. Ошондо эмнеге 7 миллион 444 дегенде 7 миллион 600 миң болуш керек. Бирок медреселердики да өзүнө калып кетти дагы, бизге 7 миллион 440 миң келип түштү. Бул жол менен 80 миллионго жакын. 76 миллион. Былтыр 66 миллион болду. Быйыл 10 миллионго көп экен. Быйыл беришендер бир аз көбөйүптүр. Бул Керопоттун таасириби? Жок, бул иштин тартиби. Мен эмесине кошулуп кетсем дагы, эми текшерүү комиссиясынын орду кандай болот десе, мындай да, Жанаат Алымдар Кеңеши топтом чыгарып, Азирет муфтий буйрук чыгарганда орозо башталды да. Орозо башталуу менен текшерүү комиссия анан бухгалтериядагы кызматкерлер менен бүт мечит казият мечиттерге барып, бардык жерде ящиктерди печататтырып келет. Бүт мечиттерди карайт да. Анан а жерде жанагы печат басып атканда сөзсүз имам хатиптин колу анан ичкисинин колу болот. Ошол скоштолуп ящик печатталат. Кийин ошол бүткөндөн кийин кайра комиссия барып туруп, анан ошону ачат да. Аны да сиз айтып аткан эмне үчүн жылда өсүп болуп атканда контроль, көзөмөл катуу болот. Не дегенде ар кандай имамдар бар да. Кээ бирлер ящикти урдатып ийет, кээ бирлер ящикти жанагынтип скоштой коет, чойгой коет. Ошон үчүн ушул болбош үчүн алдын ала ушул жасалат. Көзөмөл ошо орозо айттын убагында барып туруп, яштерге QR-коддор турабы болот. Анан бардыгына ошо имамдар менен сүйлөшүлүп, инструкция берилет. Мондай ачканда мындай ачкыла деп. Анан жогоруда тиги толкунарда туура айтып кетти. Быйыл биринчи жолу Алымдар Кеңешинде тапшырма болуп, 17 миллионду биринчи жолу айтка чейин бере алдык да. Негизи шарият ошондой каралган. Анан биз жанагы жылдан жылга аракет кылып атканыбыз жана 76 миллион сом мисалы жок деген бул жана ящиктен тез алып келтирип таратканыбыз бир жуманын ичи болуп калды да. Калганын тараткан. Жана муфтиятка Толкун ажыда азыр туура эме деп ойлойт го. Бизге мисалы былтыр муфтияттан 10% отпой 7 миллион келип түшүп аткан 10%. Ошо каяка кетет деп көбү баш ойрото берет да. Силер жеп атыңар. Бул жерде шарият боюнча да Алымдар Кеңешинде муфтийдин чоң талабы. Муфтиятка калбайт, бир тыйын эме болбойт. Сиздерге түшкөн 10%ден 1 сом да сиздерге калбайт. Жетимдердин анан муктаждардыкы да былтыр Бишкек боюнча жана 10%ке 600дөн ашык киши тапшырган. Быйыл 1100-кө чыккан. Ошо 1073-тү 3 категория менен биз жана жетимдерге 10 миңден, аябай муктаждарга 5 миңден, анан 5 миңден деп туруп бир күндүн ичинде тараттык. Не деген бир 2 калды. Бир күндө бир чакырдык дагы. Жана айтып атпайсызбы, тез кылганыбыз, быйыл бирден бир ылдамдатканыбыз ошо битирдисиңер созуп ийип атасыңар, дарыгы болуп атат деп. Жана 17 миллион эме бер, калган 59 миллионду биз эме бердик. Бир гана калды. 12 медресеге жанагы муктаж медреселердин 12 медресесине ошолорго берилди. Ошо менен жалпы 10% дагы берки 74 көзөмөл менен анан жартык республика боюнча азыркы убакта таратылып берилди. Түшүнүктүү. Биздин ойлогонубуз 10% калса, эми сиздердин кызматыңыздар бар да. Биякта балким айлык каржыланат деп ойлогонбуз. Демек бунун баардыгы 10% кетти. Урматтуу мекендештер, биз элдин көзүн ачууга да бир аз да болсок салым кошуп эсептейбиз. Дагы бир айта кетчү нерсе, бизге катталганды унутпаңыздар. Ой пикириңиздерди комменттерге калтырып, бизди колдоп туруңуздар. Анткени сиздердин колдооңуздар менен көптөгөн маселелер бийлик өкүлдөрүнө үнүбүз жетүүдө. Албетте сиздерге терең таазим. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки иликтөөлөрдө кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.